Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Дене тарбия жана спорт педагогикасындагы тарбиялык ишмердүүлүктүн системасы деген теманы улантып, дене тарбия жана спорт адистерин даярдоодо бул даярдоо процессине талап улам жогорулап келишине байланыштуу учурда адистик билим берүү процессинде студенттердин өз алдынча иштегендиги семинар жана практикалык сабактарда даярдануусунун негизги жолу катары белгиленет. Жана ошондой эле бул сабактын мазмуну окутуу жана тарбиялоо процессинде жүрүм-турумуна таасир тийгизген социалдык жана психологиялык факторлор, класс чөйрөсү, өз ара кызматташтык, классты уюштуруу, башкаруу жана дисциплиналарга байланыштуу эрежелерди өнүктүрүү, аларды ишке ашыруу, класс ичинде убакытты колдонуу, класстын организациясы, мотивация, коммуникация, жаңы этапка даярдоо, оң жана үйрөнүүгө ылайык чөйрөнү жаратуу, класс ичинде пайда болгон маселелерди чечүү жана алардын алдын алуу, бекитилген класста тарбиялык иш жүргүзүү, план сценарий жазганды үйрөнүү жана ошондой эле ишке ашыруу деген кыскача мазмуну. Педагогикалык мааниде бул тарбиялоону аларды дүйнө таануучулук позициясын, эстетикалык кабыл алуунун моралдык идеалдарын, нормаларын жана мамилелерин, жогорку умтулууларын жана системалык эмгекке керектөөлөрүн калыптандыруу кызыкчылыгында окуучуларга максаттуу уюштурулган таасир этүү системасы деп түшүнөбүз. Дене тарбия жана спорт чөйрөсүндө колдонулуучу негизги чөйрөлөрдүн бири жана тарбиялык чөйрө бул спорттук педагогдун өздүгү, спорттук инвентарь, курулмалар жана көрсөтмөлүүлүк үгүттөө, бул башкача айтканда презентация, мелдештер тууралуу видео тасмалар, белгилүү спортсмендер менен болгон аңгемелешүү, интервью жана башкалар кирет. Инсандын максаттуу калыптандыруу жана өнүктүрүү процесси катары анын жашоого жана ошол эле процессте балага конкреттүү жардам көрсөтүү боюнча педагогдун ишмердүүлүгүнүн формасы катары каралат. Педагогикалык негизги категориялар бул билим берүү, окутуу жана тарбиялоо процесси. Ар бир категория өзүнчө каралат жана педагогиканын илим катары калыптануу мезгилинде 3 фундаменталдык категория болуп саналат. Биринчи категориясы тарбиялоо, бул коомго керектүү калыптандыруу максатында көздөгөн тарбиялоочунун жана тарбиялануучулардын атайын уюштурулган башкарылуучу жана көзөмөлдөнүүчү өз ара аракеттенүүсү. Тарбиялоо процесси бул көп кырдуу, көп факторлуу, үзгүлтүксүз процесс. Инсандын ички керектөөлөрүн чагылдырган субъективдүү факторлорго ылайык аларды инсан жашаган, калыптанган маселелерди чечкен объективдүү шарттар аныкталган. Тарбиялоо процесси узактыгы менен айырмаланат. Жана бул 3 категория бири-бири менен тыгыз байланышта. Тарбиялоо процесси комплекстүү, инсандын идеясына баш ийген жана тарбиялоо процессинин максаттарынын жана маселелеринин, мазмунунун, формаларынын жана методдорунун бүтүндүгү менен мүнөздөлөт. Тарбиялоо процесси вариативдүүлүгү жана күтүүсүздүгү менен айырмаланат. Жыйынтыктары инсандын жекече өзгөчөлүктөрүнөн жана педагогдун чеберчилигинен көз каранды. Тарбиялоо процесси эки тараптуу мүнөзгө ээ жана окутуучу жана окуучунун ортосундагы өз ара байланышы. Тарбиялоо кеңири маанисинде адамдардын өндүрүштүк жана маданий ишмердүүлүгү үчүн шарттарды түзүү жолу менен инсандын руханий жана физикалык өнүгүүсүнүн системалуу, максаттуу таасир этүү процесси болуп саналат. Тарбиялоо жалпы категория катары өзүнө окутууну жана билим берүү категорияларын камтыйт. Заманбап илимде тарбиялоо дегенде тарыхый жана маданий тажрыйбаны муундан муунга өткөрүп берүү деген түшүнүккө алып келет. Практика көрсөткөндөй, диалектикалык тарбиялоо окутуу менен тыгыз байланышта, ал инсандын жасаган кыймыл-аракеттерин жана негизги сапаттарынын өнүгүшүнө жана бекемделишине көмөкчү болот. Бул сапаттар адамдын дүйнө таанымына гана мүнөздөлбөстөн социалдык, моралдык жана дүйнө таанымын гана мүнөздөбөстөн жеке умтулуусун да мүнөздөйт. Азыркы учурда тарбиялоо жана билим берүү коомдун жана мамлекеттин илимдин, маданияттын калыптануусунун негизги факторлору катары каралат. Башкача айтканда, тарбиялоонун мүнөзүн жана маселелерин шарттаган жана түзүлгөн этно улуттук салттар, коомдук тарыхый баалуулуктар, өзгөчөлүктөр жана ошондой эле мамлекеттин саясий идеологиялык доктринасына дал келет.
Мында тарбиялоочунун дагы жана билим алган окутуучу менен окуучунун, тарбиялануучу менен тарбиячынын дагы өз принциптери жана өзгөчөлүктөрү бар. Тарбиялоонун мыйзам ченемдүүлүгү деген эмне? Бул тарбиялоо процессинин мыйзам ченемдүүлүгү анын карама-каршылыктуулугунда, көп факторлугунда, камтуусунун жана андан ары өнүктүрүүсүндө чагылдырылган. Мыйзам ченемдүүлүгү коомдук чөйрөнүн факторлорунан жана тарбиялоонун сапатынан, адамдык ишмердүүлүк, тарбиялоонун өз ара таасир этүүнүн деңгээлинин сапаты жана тарбиялануучулардын активдүү ишмердигинин, педагогикалык таасир этүүнүн чеберчилигинин, инсандык, курактык өнүгүү этаптарынын, тарбиялоонун мазмунунун, максаттуу уюштурулган баарлашуунун ортосундагы карым-катнаш деп түшүнө алабыз. Тарбиялоонун функциялары жана принциптери бул аларда уюштуруунун багытына, мазмунуна, методуна жана тарбиялык процесстин катышуучуларынын ортосундагы мамиле болгон талаптар чагылдырылат. Принциптер тарбиялоонун максаты менен аныкталат жана педагогиканын жетишкендиктеринин адамдык тажрыйбасын негиздейт. Реалдуу педагогикалык ишмердүүлүктө тарбиялоонун принциптери кыймылдуу функционалдык системаны негиздеп, өз кезегинде окуу тарбиялык процесстин мыйзам ченемдүүлүгүнө негизги фактор катары каралат. Тарбиялоонун принциптерин билүү, аларды практикалык ишмердүүлүгүндө чыгармачылык жетекчилик алуусу педагогдун көп кырдуу тарбиялоочу маселелерин чечүүнү жана маанилүү шарты болуп берет. Принциптердин талаптарын чектөө жана аларды жашоодо бул билигин толук эмес ишке ашыруу бул иштин таасирин азайтат. Алардын негизинде ишке ашыруу принциптердин төмөндөгүдөй түрлөрү бар. Бул максаттуулук жана ошондой эле тарбиялоодо жекече дифференцияланган мамиле, илимилүүлүк, ишмердүүлүктүн процессин тарбиялоо, талап коюлуучу жана тарбиялоочунун өздүгүн сыйлоону айкалыштыруу, тарбиялык таасир этүүлөрдүн биримдүүлүгү, тарбиялоочу окутуу жана тарбиялоодогу комплекстүү мамиле, тарбиянын жашоо менен байланышы болуп саналат. Тарбиялоо процессинин мазмуну биз жогоруда айтып кеткендей, тарбиялоо бул татаал процесс жана көп курамдуу. Ар кандай окумуштуулар ага ар түрдүү аныктама берген. Мисалы үчүн Харламов тарбия процессине мындайча көрсөтөт. Биринчиден бул моралдык тарбиялоо, моралдык нормалардын жана эрежелердин, адамдардын ортосундагы мамилелердин, турмуштагы өндүрүштүк жүрүм-турумдары жана тарбиялоонун сакталышын байланыштырат. Экинчиден кесипке багытталган эмгектик тарбиялоо, кесипке багыттап окутуу, дисциплинаны жана жүрүм-турум маданиятын тарбиялоо. Дисциплинанын жүрүм-турум маданиятын тарбиялоодогу авторитаризм, эркин тарбиялоо, гуманисттик тарбиялоону өзүнө камтыйт. Жана ошондой эле эстетикалык тарбиялоо, физикалык тарбиялоо, окуучулардын дүйнө таанымын калыптандыруу, инсанды курчап турган дүйнөгө болгон мамилеси. Ал эми кийинки окумушту Подласи тарбиялоо процессине мындайча демократиялаштырууну мүнөздөйт. Тарбиялоонун максаттарын ишке ашыруу, адамдардын ар тараптуу өнүгүшүнө, жөндөмүнө жана талантына таянат, инсандык базалык маданиятын, үй бүлөлүк мамилелердин укуктук, эмгектик, диний жана моралдык, физикалык, маданий калыптануусу менен байланыштырат. Экинчиден, балдардын жана чоңдордун биргелешкен ишмердүүлүгү, башкача айтканда кызматташтык педагогикасы менен айкалыштырат. Үчүнчүден, адамдын өзүнүн турмушунун куруучу катары өзүн тарбиялоо, тарбиялоонун жекелик багытталуусу, тарбиялоонун өз эрки менен болуусу жана жамааттык багытталган жамаат бул инсандын руханий жана моралдык күчүн каражат, жамаат аркылуу өздүгүн жок кылуучу каражат эмес. Окутуу жана тарбиялоо билим берүү процесси уюшулган ишмердүүлүк жана анын жыйынтыгынын өнүгүшүн эсептелет. Тарбиялоо, окутуу, билим берүү адамды өнүктүрүү максатында тарбиячы менен тарбиялануучунун, окутуунун жана окуучулардын
машыктыруучу менен спортсмендердин ортосундагы өз ара аракеттенүү процесси болуп эсептелинет. Тарбиялоону, окутууну жана билим берүү системасы катары кароодо төмөндөгүдөй элементтер каралат. Башкача айтканда, каражат, максат, жыйынтык, процесстин объектиси жана субъектиси. Бул жогоруда берилген суроолор өз алдынча иштөө иштери болуп эсептелинет. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.